Театр көркөмөлөрүн аркалап, анын түгөнбөс түйшүгүнө чыдап, чыгармачылык изденүүдө талыкпай эмгектенүү менен элибиздин руханий жан дүйнөсүн байытууда, улуттук маданиятыбыздын гүлдөп өнүгүшүнө чоң салым кошуп жаткан театр кызматкерлерине жалпы көрүүчүлөрдүн атынан таазим этүү менен майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бабыр атындағы Ош мамлекеттік академиялық музыка драма театрының директоры Абдуразаков Азам Абдураимжанович сыйланады. Далышыл театрдың артисті Хаид Махамматова Бахтиярхан Насыржановна сыйланады. Жана ушундай эле сыйлык Ахматовна сыйланады. Ушундай сыйлык менен театрдын башкы сүрөтчүсү Козыкеев Тыныбек Жусупбекович сыйланат. Чыныбек Токтосунович сыйланат. Абар Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери Орозбаева Нуржамал Гамбаралиевна сыйланат. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Кыргыз эл артисти Алмаз Сарлыкбеков атындагы сыйлык менен басындагы мына биздин 4 драмалык театрыбыз бар. Султан Ибраев атындагы Ош Кыргыз драма театры, улуттук театрыбыз, Бабыр атындагы Ош Өзбек музыкалык драма театрыбыз, Барп атындагы Жалал-Абад театры, Апаз Жайнаков атындагы Баткен театры, 2 филармониябыз бар. Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош филармониясы, Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал-Абад филармониясы, Надыр Шамурзаев атындагы Курчак театры жана Алай драма театры бар. Ушул 8 коллективди биз Кудай буйруса, мына ушул май айынан баштап Өзбекстанга гастролго жиберебиз. Ошо Өзбекстан областтарын кыдырып келесиздер буйруса. Март bizde эл аралык театр күнү. Муну көп жылдан бери биздин театр искусствосу чоң салтанат менен майрамдап келатабыз. Анан адатта биз Бишкек шаарында эле өткөрөбүз да. Бул региондогу театрлардын айрыкча чыгармачыл жамаат бара албай калат да. Ошон үчүн мындан ары ушул ар бир региондо өткөрөлү деп министрлик чечип атабыз. Мына бүгүн Ош шаарына келип, биздин түштүк региондогу Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын драмалык театрлары, филармониялары, Курчак театрлары ушулордун баарын топтоп бүгүн атайын салтанат өткөрүп атабыз. Бул биздин жергиликтүү театрларга көңүл бөлүү, маданият тармактарына көңүл бөлүү болуп саналат. Мына 27 февралда биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич маданият ишмерлери менен жолукканда дагы өзүнүн негизги иш алып баруу багыттарынын бири маданият тармагы болоорун айтып өттү да. Ошол тармактарда жандануу болуш үчүн ал тармактагы чыгармачыл инсандарга биз көңүл бөлүшүбүз керек, стимул, мотивация беришибиз керек да. Бүгүн дагы ушул биз жыл ичинде артыкчылык көргөзгөн чыгармачыл инсандарды, актерлорду, таланттарды, артисттерди баалайбыз, өзүбүздүн сыйлыктарыбызды беребиз, жакшы сөздөрүбүздү айтабыз жана мындан аркы тапшырмаларды беребиз. Буюрса биз
театр искусствосу боюнча жасай турган кадамдарыбыз алдыда көп болуп атат. Мына биз азыр Казакстан менен, Өзбекстан менен, Россия менен атайын президенттин иш сапарынын алкагында меморандумдарга, келишимдерге, программаларга кол койдук. Ошонун алкагында буюрса биз Ош, Жалал Абад, Баткен областынын драмалык театрлары, филармониялары Өзбекстан Республикасына ушул жылы атайын гастролго барышат, чыгармачылык сапарга барат. Ушул чектеш областтарга барып атышат адегенде, Наманган областына, Фергана областына жана Андижан областына. Андан сырткары Борбор калаага дагы биз уюштурабыз. Бул мына жакын арада биздин көркөм эксперттик комиссия булардын бара турган спектакльдерин аныктап Өзбекстанга жиберебиз. Мындан сырткары айрым жакшы спектакльдерди Казакстанда жана Россияда болуп аткан театр фестивалдарына жиберебиз. Эмдиги жылга биз ушул театрларга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын өкмөттүн токтому менен бюджеттен 16 миллион 400 миң сом акча бөлүнүп атат. Бул дагы ушул биздин кыргыз тилиндеги спектакльдерди коюшубузга мүмкүнчүлүк берет. Бир топ классикалык спектакльдерди которуп алабыз, ата мекендик чыгармаларды коюп алабыз. Биз азыртадан театрларга тапшырма бердик. Мыкты репертуар тандап, ошону театрларга коюшубуз керек да. Анан быйыл дагы ушул айрым театрларга биз атайын мамлекеттик заказ берип атабыз, буйрутма. Мына могул багытта ушундай спектакльдерди коесуңар деп.